Niçin derdim, niçin sular baylanır, özgür niçin şark oynanır, yumuşçum kalkanı sorup çınlanır, men üstünde ak kuş bulup aylanır. Ulan birikken kurup, cumhurcu kal, çayın çıkıydı, men üstünde altın kanat, öldü, ellenirdi. Başkaça aytқанда бұл жолы 9,3 метр квадрат болады. Қанша сыр кедергіні сақташ үшін 1 метр квадратқа 200 грамм сыр кетсе, анда бөлменің аяқты 9,3-4,2-ге бөлсе 1,186 килограмм сыр. Бұл жолы 50 килограмм сыр кетеді. Bölümünün duballarını üçün Akitaş emulsiya sırları қолданылар. Бирок азыркы заманбап тушкаларды менен да чактоого болот. Менин бөлмөмдүн узундугу 6 метр, туурасы 4 метр, бийиктиги 3 метр. Ушул бөлмөмдүн туш классы менен чакташ үчүн канча бөлмөм туш класс киргенин эсептейбиз. Сенин бөлмөңдүн дубалдардын аясын эсептеп көрөлү. Dubaldardын аянтын эсептесек 60 метр квадрат болду. Терезе менен эшиктин аянты 3,4 метр квадрат. Аны 60тан 3,4 кемитсек 56,6 метр квадратка туш кагаз чактоо керек. Туш кагаздын тугасы 1 метр, узундугу 10 метр. Туш кагаз чактай турган аяк 56,6 метр квадратка багабас болот. Аны 10го бөлсөк 5,66. Биз туш кагаз сатып алууда бизге 5 метр 66 сантиметр кесип ошон үчүн биз 6 түмөк сатып алышыбыз керек экен. Эгерде бир түмөк 2100 сом турса, анда 6 түмөктү 12600 сомго сатып алат экенбиз. Ушул эле бөлмөнү эмульсия сыры менен сырдасак канча сыр кетерин эсептеп көрөлү. 1 метр квадрат жерге 150 грамм сыр кетсе, анда 56,6 метр квадрат жерге 8,149 килограмм сыр кетет экен. Биздин супермаркетте 7 литрлик жана 1 литрлик сыр бар. Аны экисинен сырдасак 1150 сом сатылат экен. Эми туш кагаз менен эмульсия сырлардын бааларын салыштырып көрөлү. Малярдын гектарды сылкыш болгондо 6 түмөк туш кагаз 12600 сом кетсе, анда эмульсия сырга 1150 сом кетет. Демек эмульсия сырга караганда туш кагаз көбүрөөк акчаны тумшалат экенди көрдүк. Балдар, биз сырдай турганча квадрат формасында болбой, башка бир төрт бурчтук формасында болсо, анын аянын табуунун жолдорун көрсөтөлү. Трапецияны 2-3 бурчтукка, бир тик бурчтукка бөлүп, анын аянты таап көрөлү. 2-3 бурчтуктун аянты 4кө барабар, тик бурчтуктун аянты 12ге барабар. Буларды суммаласам 16га барабар болот. Сен фигураларга бөлүп алсам, мен толуктоо жол менен таап көрөйм. Сен бөлүп алган бурчтуктун бирин экинчи 3 бурчтук менен толуктасам, квадрат пайда болуп, квадраттын жагы 4 болсо,
Анда аянтты вакытга барган. Биз мектеп курсанттарын каалагандай көп бурчулуктардын аясын табууда биздин формасын колдонбойдук беле. Бул жерде жаймактын кесилишине туура келүүчү ичке чоңгулук жана сырткы чоңгулук санайлы. Ичке чоңгулук 2, четке чоңгулук 10. Биздин формасына койсок 16 келип чыгат. Мына көрдүңүздөр, биз бир эле фигуранын аянты 3 ыкма менен чыгарууну көрсөттүк. Демек кандай фигура болсун, анын аянтын ар кандай ыкма менен чыгарууга болот экенин көрдүк. Dünyanı boya katılığı görkemde. Al eline biz kimyada tabiği indikatör bu boya kırmızı kapuslar bizim tabiği indikatörümüz. Çörüyoruz görsün, tuzsuz görüntü. Al da maalesef dura düz, dura çeviriyor. Керектүү жабдуулар. Бизге кызыл капуста, ысык суу жана кол бары керек болот. Индикаторду даярдоо биринчиден биз капустаны жалбырагына ичке салабыз, анын үстүнө ысык суу куябыз. Анан тундурма суу алынат. Тундурма суусу бул жаратылыш индикатору. Биздин ауызда бир нече заттар турат. Алар лимон кислотасы жана уутсуз. Аптекадагы бир кислород жана суюк санын. Аш содасы жана порошок. Берилген заттардын эримелери куюлган. Азыр биз назар өкүбүз табигый индикатордун ар бир колбаларына канчалык чыгабыз. Сиздер көрүп тургандай, pH'ın manisi 0'dan 6'ga чейин бул кычкыл чөйрө, ал эми 7 бул нейтралдуу чөйрө, 8'den 14'гө чейин бул жевочный чөйрө. Мыйзамды болду боюп турат андай, адамдын организминде ушундай эле мыйзам бар, ал pH деп аталат. Эгер pH тең салмакта болсо, адам өзүн жакшы дейт. Ашказан, тери, канайларды туура иштейт. Демек турат сүйүүнүн колдугу, туура pH адамдын ден соолугу. Биз информатика предмети боюнча улуу акын Алла Осмоновдун чыгарган азгы кездеги өтө тесик менен өнүгүп, биздин жашоо турмушубузду жаңы убакытка буруп жаткан жасама маселелерин жадамдар да тереңдетип түшүнгүбүз келди. Ооба, азыркы жасалган интеллект чындап эле күнүмдүк суроо талабыбызды, жашоо образыбызды өзгөртүп жаткан учур. Мисалы, азыркы өтө популярдуу болуп жаткан ChatGPT, Gemini, Cloud'дай, DeepSeek, Kimi'ге окшогон акылдуу учактар маалымат менен иштөөдө чыныгы революция кылып жатат. Эми биз жасалма интеллекти Алла Осмоновдун чыгарган колдонууда 3 бат тандап алдык. Алар биринчиси жасалма интеллекттин жардамында чыгарган визуал түшүрүү, экинчиси дайыр болгон сүрөттөрдү видеого айландыруу жана үчүнчүсү чама плюска кошуп ыдатуу. Ал үчүн бизге бул акылдуу учактар жардамга келди. Биринчи ChatGPT, экинчи Gemini, экинчи видео окууга бирок, үчүнчү музыка кошууга бизге сууну айчы жардамга келди. Андай эмес, сиздерге ошол колдонууда иштегенде бир гана чыга менен жылтыртасыз да турбайды. Биз Алла Осмоновдун майда деген чыгармасынын үстүндө иштеген иштерибиз. Мына бул жасалма интеллекттин жардамында кеңес алган сүрөттөр. Сиздер көрүп турган сүрөттөрдү биз видеого айландырганбыз. Ал эми азыр болсо майда чыгармасын жасалма интеллект кантип обондуулук айландырганын угалы. Geldi bir çok uydum ayladı. Kabak tüyün kapalıktı aynadı. Anam nasıl? Çe. Malak geldi bir çok uydum ayladı. Kabak tüyün. Жаңы технологияларды окуу процесси
His poems are full of feelings, love, pain, hope, and life. Alokoulos Mono was born in 1915. His life was not easy. He lost his parents very early. But even with a hard life, he loved poetry and books. He believed that words can heal the human soul. We know him as a poet, writer, dramatist, and translator. As a translator, he translated the poem by Shkodër Rustaveli, The Knight in the Tiger's Skin. Some words by Pushkin, Heine, Shakespeare, Nizami, the Fables by Krylov, and some words by Lermontov. Yes, you're right. Alokoulos Mono writes poems about love, nature, calm lands, and human feelings. Many people feel his poems in their hearts. He writes not only with his pen, he writes with his heart. His poems are simple but very deep. They teach us to love life even when life is difficult. Alokoulos Mono's poems are about true feelings. Let's listen to short lines inspired by his poetry. If I renounce its wife, I renounce not lines. Without my verse, with wife I am not content. Although I want to go 1,000 times upon my verse, not a single word I've spent. A painter came and painted a big house. He made a sad face and go away. This man in simple old clothes is one of the best people in the world. The house became bright and clean. The family felt happy again. This man, who dressed very simple, is the purest person in life. The dust disappeared. The house looked new. He works hard and never complains. His words are simple and sometimes rough, but his heart is kind and full of life. He wakes up early and sleeps very late. He can do his work very well. This job is honest and important. I don't know why did my father leave this job. Günlükte köyde yazın körüp al. Oğlan gelip, yana gelip anılar. Kızlar taşın, arla verip dolabıp. Ama kadar kadar sabır tüzüp kurmaydı. Karlar elip, kızlar taşıp dolabıp. Kara dolaydan gayronun bezip. Öpüp uçup kömüründü kadar. Жайын көрдім, күнгөй деске жай қалып, мал тойынған жайлау кезін айталып, суғар, отто, апиімді сұйылду, қандай соның, қандай қызық чөп чапып. Түш мезгілде қымыз келіп тоғы жақтан, бір кишиге бір келме аяқтан, күлкі, шылдым, тамашалау өзара, қандай жұмыш, қантип түтет қаяқтан. Alokoulos Mono'nun çevir olanı yaratılısına birden bir sebepçi, ısıklar boğulan köylerin köylasında kök dönüşümler jadattep bekerinden aytpasa керек. Андай mesele ısıklardığı bayatmış ağlar çiğbu, yana baskan jönünden kereği. Бұл шығармалар бөлім шығышында шеу шары сызылма шеберечігінен негізделген. Бұл шар негізінен Қытай болаттарында жегуче және қызлары өнер шар деп ескеріледі. Шеу шарында боз имараттардан болған. Шар негізінен қорғану мақсатында болған. Көйлектінде қалмашар азыркы түп райондағы Сарыбұлық айылында жайгашкан. Орта кылымдарда эси көп гүлдеп өнүккөн улуу жибек жолунун боюнда баскан шаары болгон. Бул шаардын аталышын жөнүндө мусулман жазма деректеринде Барскан жана Нуржан деп эскерилет. Барскан шаары Бай шаар деп эсептелип, чептерден мунаралардан турган.
шаарда туулуп өскөн. Ал түрк тилдер сөздөр жыйнагын жана дүйнөнүн түстүү картасын түзүп, ал картасында Ысык көлдү дүйнөнүн борбору катарында көрсөткөн. Азыркы мезгилде бул шаардын орду 7 районундагы Барсон айылы. Сіздер көріп тұрған байқұс шаруалар Чүгу жана Барсанды біз жасалған интернет ең жардамымен жасадық. Сіздер көріп тұрғандай Чигу жана Барсон шаарларынын макетин биз өз колубуз менен жасадык. Барбай кетсең, қапа болып жемекке. Әрбір адам құмар болып өзінше, мейман тосып аш тамағын бермекке. План болып, әмгекті 100 бұлттан, дағы жет қошымша 40 бұлттан. Көміш болғой күйіп кетеді екенінде, қызыл қыздар нан пішіріп дандырдан. Ысык көлдүн физикалык касиетин карап көрбөйлү? Макул анда кененирээк карап көрөлү. Эмне үчүн массасы кичине болгон темирди сууга салсак ал чөгөт, ал эми массасы чоң болгон кемелер сууда чөкпөйт. Биз бул жөнүндө физика сабагынан өткөнбүз, эсиңдеби? Ушул боюнча ата-энемди айтып берели. Ар кандай нерселердин жумушу же сүзүк жүрүшү алардын тыгызына көз каранды. Эгерде нерсенин тыгыздыгы суунун тыгызынан чоң болсо, анда нерсе чөгөт. Архимеддин закону боюнча суюктукка толук маталган нерсе өз көлөмүнө барабар көлөмдөгү сууну сүрүп чыгарат. Темирдин тыгыздыгы суудан 7 эсе жогору. Ошондуктан ал суу аз гана көлөмдө ээлейт. Ошол үчүн аз өлчөмдөгү сууну сүрүп чыгарат. Архимед күчү таштын салмагынан 1 топ аз болуп, натыйжада кичинекей жөнөкөй темир суудан чөгүп кетет. Ал эми кеменин корпусу чоң, ичи көбүнчө бош, аба бар. Суунун салмагы кеменин салмагынан көбүрөөк же барабар болот. Натыйжасында Архимед күчү кеменин салмагынан көбүрөөк болуп, кеме суунун үстүндө калкып жүрө берет. Пружинага чака жана цилиндринин абадагы салмагы билинет. Астына суу толтурулган жана чоргосу бар идиш коюлат. Нерсе толугу менен сууга матырылат. Бул учурда идиштеги суунун бир бөлүгү сабанга түшөт. Пружинанын көрсөткүчү жогору көтөрүлөт. Нерсеге оорулук күчүнөн тышкары сабандагы суунун түртүү күчү да аракет этет. Эгер сабандагы сууну жакага бурсак, ал толук да пружина башкарма абалына келет. Кышын көрдүк, Ысык көлдө кыш жакшы, аңкар басып, апа кылып кыш тартты. Жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай, терезеден карап турат кыш жакты. Кыш өкүмү баскын менен кырларды, колхозчудан токчулуктун жыргалды. Түн мезгилде көлдүн арты четине көп угулат кыз жигиттин ырлары. Мына ушундай Ысык көлдө 4 мезгил кайгы капан жаманчылык жок эчпир. Түн көргөн балакын алып кул ойдогудай жаза албапты. Деп бил. Көлдүн токошунан тоолордун эле кирешеси жок болсо керек. Көлдүн астында көптөн жылуу булактар чыгып турат. Бул да көлдүн тонбой турушун бирден бир негизги
аймақ түп жақтарды. Ысык көлдү туздуу деп дагы айтышат го. Келгиле, ысык көлдүн суусун туздуулугун жана тыгыздыгын текшерип көрбөйлүбү? Öyle de boşuna tuzluluğu da tasir verirdi. Ал экспериментке бизге эки бирдей идиш керек экен. Бирде өлчөмдөгү суу керек. Ар бир суунун ичине биз болсо ар бир түстөгү боекторду кошобуз. Алардын айырмасын билип туруш үчүн. Бир сууга тузду кошобуз. Тузду жакшылап эригенче жакшылап аралаштырабыз. Мына карап турганыңыздай эле туз эрип баратат. Туз эригенден кийин тузду базанын ичине куябыз. Анын үстүнө тузсуз сууну жай куябыз. Асия, суу эмнеге аралашкан жок? Биз көрүп тургандай эле эки арбашка боек пайда болду. Бирөөсү туздуу, бирөөсү тузсуз. Бул болсо дарыя куймалардын көлдүн үстүндө бир топ балыкка чейин аралашпай турганын бир да бир себептери болот. Ал эми биз шамал сыяктуу аралаштырсак, суу аралашып кетет. Бул болсо көлдүн тоңушуна бир да бир себепкер болот. Оорулуу акын, ойго жакын, ору алсыз отурат. Акын, акыл баркын, өлүм билбей колсунат. Оорулуу акын, сөздөрү алтын, алсыз жалгыз отурат. Кансин акын, ак кагаздын бетин ырга толтурат. Ооруу акын, өмүр акын, калесине калтырат. Билген достор, жан жолдоштор, эстесиң деп бир оор. Ооруу акын, соо баркын, эми билип таныштанат. Кимдер келет, кимдер кетет, келүүчүгө из калат. Оорулуу акын, оңдоп бактын, биздин журтка эмне кылат? Биз өлөбүз, бирок өчпөйбүз. Жазган ырлар, жор сабак. Заман калыс, эмдик намыс, керек болор берели. Жан өткөнчү кадырларды адам менен биз. Акындын организминде чоң сулуу жүрүп жаткан кез анын өпкөсүнө чагылы микроскопиялык душман кох тарыхчасы кирип алган. Бактериялар бөлүп чыгарган уулар терморегуляцияны бузуп, адамдын туйкусу ашыкча кердетет. Ал кезде стрептомицин сыяктуу антибиотиктер али кеңири жайыла элек болгондуктан акын 35 жашында эле көз жумат. Туберкулез менен жабыркаган өпкө менен ден соолугунун ортосундагы айырмасын салыштырып кетсек, ден соолугунун түсү ачык кызыл, губкасынан жумшак жана эркендүү келип, миллиондогон аба баштыкчалары, альвеолалары бар. Дем алганда оңой кейип, кайра жыйылат. Туберкулезді өңі бозору, жапарырын кетіші мүмкін. Инфекция ошоқторынан кайдар, қатып, тырықтар, фиброздар пайда болот. Өпкө өзүнүн ийгектүүлүгүн жоготот. Кох таякчалары альвеолалар сезгиндирип, аларды суюктук менен толтурат. Эң оор учурларда өпкө каны чирип, каверна пайда болот. Бул өпкөнүн бир бөлүгү такыр иштебей калды дегенди билдирет. Эгерде биз дениз өпкөнү шаркында элестетсек, ал оңой ойлонот. Ал эми туберкулезди өпкөнү сыртынан скотч оролгон шар деп элестетсек, анын үйлөө үчүн чоң күч керек. Биздин модельди байкаганда кох таякчалары таасиринде демалуу процесси үзүлдүккө учурат. Демек
ар бир тема үчүн акын күрөшүүгө мажбур болгон. Ребята, как нам известно, Алыкул Осмонов родился в селе Каинды, нынешнего Панфиловского района. А еще нам известно, что Алыкул Осмонов посвятил свое трогательное стихотворение селу Каин. Ребята, это стихотворение наполнено воспоминаниями о детстве и о родных. В стихотворении он пишет о том, что очень скучает по родному селу. Он говорит, что невозможно забыть прошлое, слишком близкое к его сердцу. Остался мой Каинды вдали, я сам затерялся в дороге. Спасибо за воды твои, они исцеляли тревоги. Крыло одинокой судьбы твои родники исцеляли, и детские светлые сны во мне до сих пор не пропали. Мой путь ни на день, ни на год, не просто дорога качеля, и потому не ведет. Назад меня память деревни, наследным перлом моим, ушли от родимого края, сестер и братьев родных. Не ценя, погибая, теряя. Да, куда бы человек не уехал из родных мест, он с любовью вспоминает о родной земле, о своей родине. Ася, а что для тебя значит родина? Для меня родина – это мой родной город Бишкек. А для меня моя улица и друзья. Для меня мой дом и моя семья. Ну, Султан, какие синонимы можно подобрать к слову родина? Синоним слова родина – отчизна и отечество. Семья, родной край, земля предков – это тоже синоним слова родина. Семья предков – это малая родина, наша отцов и наша тоже. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот. С той самой привозки, что в поле, под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запихни скворца? С той самой дороги проселочной, которой не видно конца. Чүйөрөнүндөгү жайгашкан айыл. Панфилов районунун административдик борборшары. Чүйөрөнүндөгү чоң суу суусунун боюнда жайгашкан. Бишкек шаарынан 88 километр аралыкта, батыш тарабында турат. Шар деңиз деңгээлинен тагыра Балтика деңизинен эсептегенде 860 метр бийиктикте турат. Бишкек шаарынан 160 метр бийиктикте жайгашкан. Жалпы аянты 9,9 чарчы километр. Урматтуу атендер, келгиле биз сиздер менен Кайынды айылынын көчүрүүнүнө сапарга барып келейик. Мына көрүп турганыңыздай эле, бул Кайынды айылынын көчөлөрү жана үйлөрү.
шын көңілге ие болған көріністер болуш керек.